Эфирубузду улантабыз, ардактуу телекөрүүчүлөр. Кезектеги конугубуз менен тааныштырганга даярбыз. KG Group курулуш компаниясынын курулуш жетекчиси Абдылдабек Кыдыралиев студиябызда. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Ассаламу алейкум. Кош келдиңиз, маанайыңыз жакшыбы? Рахмат, абдан. Эшиктеги кар жаңылык болдубу сизге? Абдан. Эртең менен турсам кар жаап, эле баягы бирок кар жааганда адамдын эмеси көтөрүлөт да. Мындай бодрость, маанай көтөрүлөт. Мен негизи кышкы жакшы көрөм да. Кыш мезгили KG Group курулуш компаниясынын ишмердүүлүгүнө таасирин тийгизеби? Казыркы технология боюнча эч деле таасирин тийгизбейт болуш керек. Биз дагы ошо могу билип, бүгүн кар жайт деп кечээ мурдагынын кечинде бир перекрытие деп коет. Биз эми терминдин баары эле тиги курулушта орусча эмеспи? Перекрытие суу куюп алып да, ошого абдан кубанычтуу кечээ. Рас, кардын астында куюп алып деп эметип кубандык да. Сиз Абдылдабек байке курулуш жетекчисиз. Өзүңүздүн кесибиңиз боюнча айтып өтпөйсүзбү? Мен өзүмдүн кесибим мен илгерки Фрунзенский строительный техникум деп коет. Ошо техникумда именно промышленное гражданское строительство адисин бүткөм. Өзүмдүн таза профессиям деп мен аны менен абдан суктанам да. Негизи өзүм жаш кезимден архитектор болгум келчү. Андан кийин биздин заманда кыйыныраак болчу архитектурага түшүш. Анан архитектура эң биринчи орунда, андан кийин промышленное гражданское строительство, бирок анан өзүмдүн күчүмдү ойлоп туруп анан ПГСке кирип кеткем да. Ошондон. Азыркы күнү KG Group курулуш компаниясынын мына ушул курулуш материалдарынын сапаты тууралуу айтып өтсөңүз. Бизде бул курулуш материалынын сапатына абдан катуу көзөмөлдө жүрөт. Себеби бизден ар бир келген арматураларды, даже российский арматуралар келет. Биз көбүнчө биринчи металлобазаны иштейбиз да. Алардын өзүнүн сертификаты менен келет. Жок, бирок ага карабай биз ар бир партияны бизден баягы 50 сантиметрин кесип, кайра лабораторияга жиберип, ошонун бекемдигин тастыктап да. Дагы кошумча биз лабораториядан алып, биздин промышленный ПТОбуз бар, ошого өткөзүп көрсөтөбүз. Коопсуздук эрежелери тууралуу айтып берсеңиз анда. Коопсуздук эрежелери эми абдан бул маанилүү суроо да. Бул деген любой эле строительный компаниянын баягы эмеси деп ойлойм. Эң коркунуч жагы да. Ошон үчүн биздин президентибиз дагы Имамедин Ташев ушул коопсуздукка аябай көп көңүл бурат. Коопсуздук, андан кийин могу курулуштун качествосуна. Ар бир собрание сайын болгондо да бизде көпчүлүгүндө Куран окутуп, баягы кыргызчылык менен да кан чыгарып дегендей курулуш башталганда эле ошол эки сөздүн бири ошо коопсуздук менен качествого аябай көңүл бурат. Өзгөчө биз кыргызчылыкка салып, курулуш компанияларда болбосун, кичинекей бир курулуш жерлерде дагы баягы коопсуздук темасын алыспыз да. Униформа элементардуу түрдө кийбейбиз, баш кийимдерди баягы катуу бир таштардан коргоочу бир формаларды кийбейбиз. Анан бул нерсе сөзсүз түрдө чоң бир компанияларда сакталса керек. Анан коопсуздук болгондо ар бир жерде сакталса керек ал нерсе. Ооба да. Албетте ар бир жерде сакталыш керек да. Бул абдан керектүү нерсе. Особенно бизде азыр бийиктик, биз деген көп кабаттуу үй салгандыктан, бизде көбүнчө эң биринчи баягы монолит куюп атканда, ошондо дагы бетонду баягы шлифовать этип жээктерге көп басат да. Ошон үчүн биз деген баягы по периметру деп коет зданияга, баягы коопсуздук аркандарды байлайбыз, же тросторду байлайбыз, ошо тросторго илинип алып, баягы эме менен, предохранитель менен аны ошентип иштешет да. Түшүп кетпеш үчүн. Обязательно жанында страховщик болот, жанында карап турганга. Биринчи болуш керек. Не болуп кетип, тайып кетсе дагы ошо кошо жардам бергендей. Андан кийин бизде сварщиктер иштейт көбүнчө, сырткы импостор фахверк деп коет, ошолор уголоктор коюп атабыз го терезелердин капталдарына. Ошолор дагы обязательно предохранитель ремендер менен иштеткен керек. Жалаң курулуш терминдер менен сүйлөсөңүз түшүнбөй калчу экенбиз сизди. Мына эшиктер бүгүн кар жаады, негизи жылууланууга мезгил келип жетти. Сиз эмгектенген компанияда жылуулук маселеси кандай болуп атат? Жылдык курулушкабы? Жылуулук. Биз эми азыр уже даярдап атабыз. Биз уже өткөндө бир ай мурда эле даярданып баштаганбыз. Баягы брезентовый деп коет, брезенттер да. Азыр негизи баягы перекрытияны ошол именно
төшөмөсүн деп коет. Ошол здание төшөмөсүн куйганда биз деген анын айлантасына периметр менен жабышыбыз керек. Анан ичине бизде баягы солярка деген компрессор эмелер, калориферлер бар. Ошолорду коебуз да, чтобы баягы бетон тоңуп кетпеш үчүн. Бетон деген өзү негизи ушундай баягы хрупкий нерсе. Бул деген катышы баягы 1-2 саатта эле уже өзүнөн өзү келе баштайт. Анан ошол биз процессти токтотпошубуз керек да, ошон үчүн жылуулукту кармап беребиз да, ошо бетонго. Үстүн пленка менен жаап, анын астынан от жанагындай жылуулук берипчи. Эгерде ошол бир эле моментте ошол токтоп калса, суукту кабыл алып калса, бүт ал деген токтоп калат баягы өсүшүн. Негизи бул жылдан жылга бекемдей берет негизи бетон. Мисалы бул деген ушунчалык мындай менин наристес сыяктуу бул. Кышында үшүйт, жайында ызыйт. Мисалы жайында биз колонналарды куяр менен 2 күн чечер менен сразу аны жанагы материал менен окутывать этип кадимкидей суарып турабыз. Түнү менен күнү суардык да. Бетондун катуу ызып кетсе дагы болбойт да. Акшында катуу ызып кетпесин деп биз деген колонналарга электроддор бар. 3 метрлик электроддор сайып, анан через жылуулук берип, 1 сутка карап, тияктан ушинтип эметебиз да, багабыз да. Демек, KG Group'тун үйлөрүндө өшөбүз. Жылуу бар да. Да, өшөбөйсүңөр. Себеби деген азыр деген жылуулукка көп маани. Биз деген мурда эми жанагы арпен деп ошо менен окутать этчилик, ал дагы көп өзүнүн эмесин бербей койду го, жана өрттөнгөндөн кийин былтыртан баштап анын баарын запрет кылган да. Арпен деген пенопласт эле да, ошо менен баягы сыртын жазачылык колкооздоп. Анда азыр ошо запрет берип, биз деген азыр ортосуна минеральный вата деп коет, мин плиталар, базальтовый мата деп коет. Ошолор менен азыр жылуулап баштадык тамдардын баарын дейчи. Өзүңүздүн кесибиңиз боюнча жетекчи дегенде, курулуш жетекчи дегенде сиз эмне кесипти аркалайсыз? Канча жылдан бери аркалап келе жатасыз? Мен өзүм рабочий стажым бир 28 жыл болду да. Ошо Союз Тарайлекте мен окууну бүткөндөн кийин айылчы өзүм айылдан болгондон кийин Токмокчу Султан Ибраимов атындагы совхозда ошол жакта 7 жыл прораб болуп иштегем. Андан кийин KG Group'та да азыр прорабсыз? Ооба, KG Group'та прораб. KG Group'та канча жыл болду? KG Group'та иштегениме 5 жыл болду. 5 жыл болду. Прораб дегенде биз кантип түшүнүшүбүз керек бул сөздү? Прораб деген бул орусча терминден производитель работ. Биз деген как инженер катары ошол процесстин баарын тең баягы өзүнүн эмеси менен этабы менен кеткенге ошону көзөмөлдөйбүз, анан качествого көзөмөлдөйбүз. Биз эми общий баягы жетекчи, объекттин жетекчиси болгондо бүт жагына жооп беребиз. Электричестводон баштап, наружный сеттерден баштап баардыгына тең жоопкерчилик биздин моюнда да. Потому что акт скрытых работ деген бар, промежуточный акт бар, бизден техинспекция менен, авторлор менен, технадзорлор менен тыгыз байланыштабыз. Ошолор менен чогуу. Демек, курулуш үйүнө сиз жооптуу экенсиз да? Ооба. Эгер батир сатып алгандар болсо, сизге кайрылыш керек экен да? Бизге келип, байке, буңуз кандай жылуулук болуп атат, эмнеси кемчилиги бар, ошонун баарын бизден келип сурашат. Мен көбүнчө баягы ар бир адамдын вкусу өзүнчө го. Биринчи бизге келгенде мен баланчын жаташтан двухкомнатный квартира алдым элем дегенде, анан мен айтам да, жакшы алыпсыз, бирок мына адамдын өзүнүн вкусу башкача эмеспи, ичин перепланировка кылат элем деп калат да. Дегенде биз айтабыз ошондо, здание курулуп баратканда, силер айтсаңар, бизде отдел бар да, архитектурный отдел. Алар чийип берет перепланировканы. Ошо менен биз сен каалаганыңдай, сенин вкусуңдай кылып коюп кетебиз. А биз баягы зданияны бүтүргөндөн кийин баарын тең электричестводон барып провод этип салгандан келип, кайра талкалап, кайра өзүлөрүнүн вкусуна кылып башташат да. Ошон үчүн көпчүлүгүнө айтам да, по-моему, любой компанияда эле ошондой болуш керек. Мисалы, бир 56 квадрат жери болсо, ошон кухнямды чоңойтуп бергиле же спальнямды кичирейтип бергиле деп эметип берсе, бизде чийип берет да. Сиз айтып калдыңыз, кайра перепланировка кылып баштайт деп. Мына ушул нерсе үйдүн, жалпы үйдүн сапатына эч кандай таасирин тийгизбейби? Жок, таасирин тийгизбейт, потому что деген
Бул ички перегородкалар алар өзү самонесущий конструкцияда. Эң негизгиси бизде сапатына тийгизбейт, диафрагма жесткости деп коет, мындай колонна турат. Колоннадан чыгат го, өзүнчө бир ийиндей болупчу. Ошолорго железобетондуу конструкцияга тийбейт да, тийбиспесе. Негизги үйдү кармап тура турган колонна. Ооба, колонна анан диафрагмалар кармайт да. Айчын өзгөртө берсе болот. Өзгөртө бергенде кандай эми? Просто баягы санузелдер кеткенде стояктар бар го. Ошолорду кесип салбаш керек да, потому что ал стояктан башынан ылдый түбүнө чейин да. Аны алып салса ылдый кыз же эмесиз калат дегендей. Так ишин перепланировка кыла берсе болот. Бирок эреже боюнча алдын ала баягы комнаталарынын салыштырмасын түшүнүп жакшы болот экен да. Бирок кандай десек, 5 жылдан бери KG Group курулуш компаниясында иштеп келе жатасыз. Бул сиздин канчанчы объектиңиз? Мен негизи бул менин кана бир баягы башынан аягына чейин кеткен экинчи объектим болот да. Бул экинчи объектиңиз. Канча убакытта бир объект? Потому что бир объектке негизи установлено эме да 2 жыл да бизде. Андан кийин 2 жылда биз 1 жылда монолитибизди бүтүшүбүз керек да. Өзү негизи эле бир айга, бир этажда бир айга берсек деле 12 айда биз деген 12 этажды бүтүшүбүз керек. Но баягы бир ай эмес эми 24 күндө, потому что деген плитаны баягы бетон куйганда ал где-то 14 күн кармайбыз да. Плита перекрытия, чтобы өзүнүн баягы 70-80% прочностуна келгенге. Мисалы колонналар 2 күндөн 4 күнгө чейин. Жайында булар батыска батат сиз, биз аны поливать этебиз. Ошондо где-то 14-18 эми баягы опалубкалар койгон менен 20-22 күнгө барабыз да, биз ошо 20-22 күнүн ичинде кийинки этажга чыгып кеткендей болобуз да. Ошондо азыркы иштеп жаткан объектиңиз канчанчы жылга бүтөт, канчанчы жылда бүтөт? Меники азыр объект Баспек деген бар. Ал уже бүтүп атат. Кудай буюрса азыр наружный сеттерин баарын киргиздик. Только отделочный жумуштар, внутренняя ички отделка бизден лифтовой холл, лестничная площадка, кафель-сафельдерин ошолордун баарын базып, а так уже эшик-бешиктерин баары коюлган, терезелердин баары коюлуп, ичин шыбап, токтордун баарын киргизип койдук да. Бул где-то эми ремонтун, по-моему, где-то кыш өтөр менен эле башташат эми. Кышында көпчүлүк элдер башташпайт да. Ооба. Сиз өзүңүз KG Group'ун үйүндө жашайсызбы? Жок. Бирок KG Group'тан Кудай буюрса батир берип атат компания. Эң сонун. Ошондо азыр курулуш жүрүп жатат, бирок батирди сатып алууга мүмкүнчүлүктөр барбы ошол курулуш болуп жаткан батирлерде? Имеется биз сиз азыр сиздин объектиңизде. Негизи курулуш жүрүп аткан кезде батирлерди алдын ала алып алгандар болушабы? Ооба, алдын ала. Ал котлован казгандан баштап алып башташат негизи. Кагазга түшүрүлгөндөн баштап элеби? Кагазга түшүрүлгөн баштап кээде кардалар келип мен деген 3-чү блоктон алат элем, 3-чү блокто качан баштайсыңар депчи. Биздики мындай этап менен башталат да. Биз биринчи мен азыркы кийинки эмем объектин Жусуп Баласагында аякта 3 блок. 3 блок. Анан биз блокту баштаганда биринчи блок 3 этажга көтөрүлгөндөн кийин анан 2-чи блокту баштап, анан 3-чү блокту баштап ушундай мындай этап менен кетет да. Демек курулуш баштап атканда батирлерди сатып алган бул каналардын өзгөрүлүшүнө мүмкүнчүлүк түзүп берет экен да, каалагандай. Каалагандай. Ушунусу менен жакшы экен анда. Ооба. Чоң рахмат анда сизге, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Так жана туура жоопторуңузга. Ишиңизге ийгилик. Абдылдабек Кыдыралиев, KG Group курулуш компаниясынын курулуш жетекчиси болду. Эфирибизди улантабыз.